Uyku негизи бул бардык оорулардын баш аты болуп эсептелет. Uyku жоктун эки түрлүү себеби бар. Адам уктайт, канча саат уктаса да эс алгандай болбойт. Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Силер менен фармацевтика илиминин кандидаты жана Sennamed клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси мен Шайлабек Уркунбаев. YouTube каналыбызга катталгыла, суроолоруңарды бергиле. Ар бир жолугушуубузда бир суроого жооп берүүгө аракет кылабыз. Мына көпчүлүк түшкөн суроолордун ичинен биз ушундай бир суроо түштү. Уйкум жок эле, эмне кылсам болот деген суроо түшүп атат. Бул көпчүлүктөн түшкөн суроолор. Жана бүгүнкү адамдын көкөйүнө тийген ушул уйку болуп атат. Уйку негизи бул бардык оорулардын баш аты болуп эсептелет. Уйку жок болсо көп оорулар козголот деп айтылат кыргыздарда. Медицинадагы бул тынчтык жок, эң биринчи уйку жок. Уйку жоктун эки түрлүү себеби бар. Эң биринчи эле биз мурункудан дагы айтып жүрөбүз, айтып кеткенбиз, эң биринчи бул психика. Адамдын нерви. Мындайча айтканда депрессия болсун, стресс алыпсың, мына ошол сыяктуу жана биз айтып аткан вегетососудистая дистония же болбосо психосоматика деген характериндеги оорулар, ошо симптомдагы эң негизгиси уйкунун жоктугу. Дагы башка жагы бул органика деп коет. Адамдын денеси, мындайча айтканда оорулар алып келет уйкусуздукту. Мына бүгүнкү күнү жаз, чаң көп, жыт көп, аллергия. Аллергияда мурду жакшы дем ала албай, кислород жетпей, уйкусу начар, уктап атат, бирок уйкусу канбайт. Андан тышкары жанагы щитовидка деп коет, зоб оорусу болсо, анда дагы одышка болот, жүрөк ооруйт. Негизи жалпы кайсы жүрөк оору болбосун, мына уйкунун тынчтыгы жогуна алып келет. Уйку толук болбогонуна алып келет. Адам уктайт, канча саат уктаса да эс алгандай болбойт. Мисалы, Паркинсон деген оорусу дагы уйкунун жоктугуна алып келет. Кимдир бирөө авария болот, же бир травма алат. Альцгеймер деген оорулар болот. Мына ушул сыяктуу оорулар уйкунун толук албашына же уйкусуздукка алып келет деп айтабыз. Биздин учурда ушундай да болгон. Биздин клиникага келгендерде да ушундай көп суроолор менен каралат. Мисалы, бирөө келип алып, мен 15 жылдан бери уйкум жакшы эмес. Мен жанагындай уктата турган снотворный дары ичмейинче уктабайм дейт. Ошол эле учурда бир эки дем салганда эле мынакей мен 15 жылдагы татыбаган уйкуну таттым дегендерди угабыз. Эмне дегенде Куран шифа. Ошол эле учурда уйкунун жакшы болушу үчүн уйкунун жатардын алдында эмне кылыш керек, кандай дуа кылыш керек, жана өзүңөргө кандай эм салыш керек, дем салыш керек дегенди үйрөтүп отуруп, альхамдулилла, Аллахтын кудурети менен мына ушул уйкусуздук дартты жакшы абалга алып келген учурлар көп болуп атат, урматтуу жердештер. Андыктан биздин клиникага кайрылгыла. YouTube сайтына кирип бизге катталгыла, сурооңорду бергиле. Биз силердин сурооңорго толук маалымат берип жооп беребиз. Кийинки көрүшкөнчө, ассаламу алейкум, рахматуллахи.